Учурда мен турган Жээк жолу көчөсүндөгү дал ушул көпүрөнүн жанында 12 декабрь күнү таңга жуук 6:45 чамасында Mazda үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу тазалык кызматкерин сүзүп алган. 47 жаштагы тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкери алган жаракатынан улам ооруканага жетпей көз жумган. Кылмышка 23 жаштагы Mazda автоунаасынын айдоочусу шектелүүдө. Ал окуядан кийин тез жардам чакырганы милициянын кайгылуу кызматы кошумчалады. Учурда материалдар тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Окуя болгон жерге милициянын кайгылуу кызматкерлери менен тез жардам унаасы чакырылган. Кызматы тилекке каршы сүзүлгөн жаран ошол тез жардам унаасынан ооруканага бара жатып каза болгондугу айтылып атат. Азыркы учурда айдоочунун автоунаасы штрафстоянкага коюлган. Бардык материалдар топтолуп, тиешелүү экспертизалар дайындалып, жол кырсыгына келип чыгуу себептери такталып аткан учур азыр. Кырсыктан каза болгон Кубатбек Ашымов 1974 жылы туулган. Маркумдун сөөгү бүгүн өзү туулуп өскөн Ош облусунун Өзгөн районунда жерге берилди. Ал тазалык муниципалдык ишканасында 6 жылдан бери эмгектенип үй бүлөсүн багып келген. Артында жубайы жашы жете элек 6 баласы калды. Бишкек мэриясы анын үй бүлөсүнө 50 000 сом өлчөмүндө материалдык жардам көрсөттү. Тазалык ишканасы бул алгачкы жардам экенин, ишкана тарабынан дагы көмөк көрсөтүүлөрүн кошумчалады. Чыгымдарга деп 50 000 сом бөлүнүп берилип, ошо биздин жетекчилик барып тапшырып, көңүл айтып келишти. Эми мындан ары дагы тазалык тарабынан 100 000 сом, анан көмгөнгө деп 20 000 сом берилет экен, 120 000 берилет экен. Анан эми азыр кызматтык иликтөө болуп жатат. Анын негизинде дагы комиссиянын балким чечим менен дагы компенсация же дагы материалдык жардам болсо биз көрсөтөбүз албетте. Эми ар дайым колубуздан келген жардамды көрсөтүп турганга даярбыз. Өтө өкүнүчтүү. Эми мен бул окуядан кийин шаар бийлиги бардык айдоочуларга жол эрежесин сактап, көчө шыпырган кызматкерлердин жарыкты чагылдыруучу жилеттерине көңүл буруусуна чакырат. Талап боюнча тазалыктын кызматкерлери эртең менен эрте таңкы саат 4-төн баштап ишке чыгып, бордюрларды дагы тазалайт. Ишкана кызматкерлеринин баары атайын жарыкты чагылдыруучу кийим кийип жумуш аткарышат, бирок ага карабай аларды коюп кеткен айдоочулар бар экени өкүндүрөт. Учурда жумушчулардын коопсуздугу үчүн кошумча баш кийимдер даярдалып жатыптыр. Эми азыр биз ошо мына чогулуштан сүйлөштүк. Жетекчилик дагы башка балким башка кие турчу дагы бир коопсуздук чаралары же чыгып дагы түшүндүрүү иштерин дагы жүргүзүүнү күчөтүүнү ошону колго алалы деп атабыз. Анткени ошо маалымат тарабынан интернет айдыңында дагы түшүндүрүү иштерин колго алалы жакшылап. Андан кийин ошо эми башына кийген деп айтып атабыз. Аны эми азыр каражат бөлүнүп калса ошого баарына ошо баштарына же фонарик мененби же ошондой дагы күйүп турган болобу чыгып, аны еще карап чыгабыз. Анан ошо бир эки айда билинип калат. Тазалык ишканасынын жумушчуларын иш учурунда автоунаа коюп кеткен учурлар буга чейин да катталган. Айта кетсек, 2018 жылы 3 кызматкер, 2019 жылы 1 жумушчу иш учурунда көз жумган. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Ньо ТВ.